Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Бүгүн достор 10 октябрь Москва убактысы боюнча саат 8-ден 18 мүнөт өттү. Кыргызстанда 11-ден 18 мүнөт өтөт. Менин интернетим абдан акырын кирип жаткандыктан билбейм, эмнегедир бузулуп жатат. Ушул менин интернетим. Азыр ушул кайрылуум, ушул видеом бир 2 саат, 3 сааттан кийин чыгышы мүмкүн. Азыр мына 8 болсо Кыргызстанда 11 болуп атат, 11:20. Абдан кеч өтөт да. Кече дагы киргизген видеом абдан кеч кирди. Тилекке каршы мырда мындай болбочу эле. Эмнеге мындай болуп атат? Мен такыр түшүнө албай жатамын, достор. Азыр ушул акыркы абал боюнча сүйлөп коеюн. Мына бүгүн саат 12-де Аларчадагы резиденцияда депутаттардын баары ошол колдон келишинче көпчүлүгү чогулуп, бүгүн премьер-министрликти шайлашат. Достор, кече күнү көрдүңүздөр. Ала Тоо аянтында кандай кагылыштар болуп кете жаздады, болуп дагы өттү. Садыр Жапаровдун тарапташтары бир жагынан болсо эски президент Атамбаевдин тарапташтары болду. Достор, мен кечеки бир нерсеге абдан таң калдым. Ушунчалык саясатчылардын бетинин жоктугуна, принциптеринин жоктугуна, намыстарынын жоктугуна, керек болсо кандайдыр бир кызыкчылыктар үчүн намыстарын дагы четке коюп бирге калышып турушат экен. Ким кандай ойлоду билбейм, мен бирок ушул Атамбаевдин кечээки эле каршылаш болуп жүргөн Текебаевдин жана Бабановдун, Атамбаев буларды кандай кылды эле, достор? Канчалык өз көз карашыңар туура болсо дагы, башка болсо дагы ушундай бир ушул хаоска жеткизген, ушул заманга жеткизген адам менен бир катарда туруп, ошол адамга сөз берип келгендиктери абдан иренжитти адамды. Мен абдан сыйлаган депутат ушул Эльвира Сурабалдиева, ушулар кече Момбековдун сөздөрү тарап жатат. Абдан өкүнүчтүү, достор, абдан өкүнүчтүү. Ушул заманга ким алып келди? Ким Жээнбековду бийликке алып келди? Эми азыр кечирим сурап элдин алдына чыгып, кечирип койгула. Азыр биз ошол Атамбаевди президент кылып койсок, ал оңдомок беле? Жок, достор, оңдобойт. Эми кандай калган учурда дагы Садыр Жапаров буга чейин бийликте болгон эмес. Болуп калса балким оңдойттур. Эми ушунча сөздөрдү берип, ушунча кыйынчылыктарды көрүп келген жигит эл үчүн иштеп бериш керек. Бул ушундай Кыргызстан ахыбалы оор абалда турат, достор. Бүгүн депутаттар кимди шайлап берет көрөбүз. Бүгүн абдан оор абал. Мына, достор, чет өлкөлүктөргө шылдың болуп, кече күнү Россиянын ушул интернет желелеринде Россиянын бир адамы, мен ким экенин билбейм, ал саясатчыбы же саясий технолог бу, айтып жатат. Бул бир жапайы элдер, керек болсо булар дайыма биздин илмегибизде турат. Эгерде дагы бизден кыңк этип башын бир жака бура турган болсо, 100 миң деген миллиондогон мигранттарын баарын кайтарабыз, колдоруна жазып карматып коебуз, барып туруп биздин сөздү укпагандыгыңар үчүн ушундай абалга келдик деп бизди келекелеп, коомчулук, дүйнөлүк коомчулуктун алдында келекелеп бизди шылыңдап жатат. Урматтуу атка минерлер, урматтуу саясатчылар, бир нерсеге баш коюп, бир ынтымакка келип, кимиңиздер болсоңуздар дагы кан төгүлбөй, аман эсен, мына бүгүн 5-6 күн болуп жатат, шерменде болуп жатабыз. Акыры бириңерге бириңер баш ийип, бир кичине бир өзүңөрдүн эле жеке кыпкызыл башыңардын кызыкчылыгын ойлобой, элдин, биздин дагы бир кызыкчылыктарыбызды ойлоңуздар да. Качанга чейин биз ушундай орустарга шылдың болуп, керек болсо көтүнө тээп туруп, куйбуз буларды, колуна кагазын карматып туруп деп жатат. Кылса кылат булар, ошого шовинисттер абдан көп. Ушундай акыбалга алып келип койдуңуздар. Сиздер мына канча күндөн бери бүтпөйт ушул такты талашмай.
Kiçine bir el aldığında жоопкерчилик болуш керек да. Bir adam doğuş gerek de akırı. Özübüzdün jakınкы koşunalar деле шылдыңдап жатса керек akırı bu kanday adamlar dep. Oruslar ошентип каңкылдашып сүйлөп жатышат. Өздөрү Белоруссияда мына. Белоруссия деле орустардын бир тууганы. Канча күндөн бери тополоң болуп бүтүшпөйт. Ал жөнүндө сөз жок. Биздин кичинекей демократиялык кылып жаткан нерселерибизге ошондой шылдың кылып биз эл аралык аренада шылдыңга маскара позго айланып бара жатабыз. Биздин эрдигибиз бирөөлөр үчүн маскара поздук. Анткени албетте орустарга жакпайт. Орустарда канча жылдан бери бир ханы келе жатат. Аларга мындай кошуналарда демократиянын болушу, кимдир бирөөлөрдөн алмашып турушу, эркин ойлордун билдириши эч качан жакпайт. Биз Орусияга чынын айтканда абдан экономикалык жактан, башка жактан дагы көз каранды болуп калдык. Мунун бардыгы ушул Атамбаевге окшогон акмактардын айынан, достор. Ушулар жакшы саясатты жүргүзсө ушинтип тентип жүрбөйт элек. 2005-жылы Бакиев болду. Zaman оңолгон жок. Мен ошондо 2008-жылы чыгып кеткенмин. Ошо ишенип 3 жыл жүргөнмүн Кыргызстанда. Оңолуп кетебиз, кыйрап кетебиз, жыргап кетебиз деп. Жок, оңогон жок Бакиев. Кеттим мен. Мисалы үчүн мен эмес, мага окшогон 99 миллион адамдар кетти. Бакиевдин убагында дагы, ошол эле Атамбаевдин убагында дагы. Атамбаев келди андан кийин Бакиевди кууп туруп, мен кыйратып жүрчүмүн, мен мынтип жүрчүмүн деп. Эмне болду? Андан бешбетер куугунтуктар башталды. Ошол эле Садыр Жапаровдарды, канча адамдарды камады. Мына андан кийин Жээнбеков келди. Жээнбеков эмнени кылды? Биз кайттыкпы Кыргызстанга? Жок, достор, кайткан жокпуз. Бул акмактардын айынан эч кандай жыйынтык болгон жок. Бардыгы эле мен келсем кыйратам, мен мынтсем, анан мынтем деп уадаларын беришет. Практикалык жүзүндө эч нерсе жок, эч кандай оңолуу жок. Күндөн күнгө Кыргызстан сазга батып, керек болсо мамлекеттүүлүктөн ажырай турган акыбалга келип жатабыз. Кошуналарыбызды көрүп жатасыңар. Тажиктердин бир арбайы өлөйүн деген солдаттары келип биздин адамдарга кордук көрсөтүшүп, ошол жерде башына жолуун салып алып турушат, шүмүрөйүп. Биздин жерimiz, биздики тыргылаяка деп коюп. Бир ушундай нерселерге алып бардыңар, урматтуу президенттер, урматтуу саясатчылар. Азыр эми мына ушул Жээнбековдун итимдей болгон шайлоосунун айынан ушунун бардыгы келип чыгып жүрөт. Кимге зарыл ушунун бардыгы? Экономикабыз отуруп атат. Эл алдында шерменде болуп жатабыз. Кимге керек ушул нерселердин бардыгы? Жээнбеков, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин кылгандыгыңыз ушунун бардыгы. Азыр эми келип алып мен сүйлөшүүлөргө барамын. Мен мынтемин, антемин. А ошол сөздү ошол элдер саат 8ге чейин убактыны бергенде чыгып туруп айтса болбойт беле? Өзүңүздүн дагы көчүгүңүз кыйшайбай ушул жерде отурмаксыз азыр элдин алдында адилет президент болуп. Эми мындан кийин мындай күчтөр мынткен, анан тигинткен деп бири-бириңер менен силердин достордун ушундай саясатынан силерде көрсө баарыңар деле достук ушундай сезимдер көп экен. Бири-бириң менен дос боло калат экенсиңер, башка боло калат экенсиңер, анан ажыраша калат экенсиңер. Кечээки Текебаев камалып эме болуп жүргөн, Бабанов куулуп жүргөн, кечээ күнү биригип бардыгыңар бир столдон чыктыңар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы андай интригаларга кошулган жок. Ошентсе дагы кошуп бүтүн Кыргызстан партиясын дагы ортого кошо калып ар кандай каралоо, чорный пиарлар жүрүп жатат. Номериңер өтпөйт силердин, номериңер. Бардыгын кылган бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эмес, силерсиңер. Кимиңер болсо дагы. Мына азыр адилеттүүлүк келип, кимиси болсо дагы премьер-министр болуп, адилеттүү шайлоо жүрө турган болсо, биз дагы көрөбүз ошондо ким кайсыл жакта болот, бүтүн Кыргызстан партиясы кандай болот. Мына азыр бүтүн Кыргызстан партиясынын көпчүлүк өкүлдөрү башка партияларга өтүп ушундай болуп жатат. Ар кимдин өзүнүн эрки. Биз мындай тигиндей бул адамды колдобо деп айтпайбыз. Бизге тынччылык, ынтымакчылык, кичинекей кыргыз элибиздин гүлдөгөн бүтүн мамлекеттүүлүгү керек. Мен эми биз деп бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан айтып жатам. Мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү дагы эмесмин. Бирок ушул партия үчүн мына өзүңүздөр билесиздер, канча күндөн бери күрөшүп, ушул партияны сүрөмөлөп, буйруса дагы сүрөмөлөйбүз, дагы алдыга аракеттенебиз. Мен ушул жерде бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын чыныгы мындай адилеттүү ортодо калыстык бир
ушундай саясатын көрдüm. Men ошого ыраазы болдum чынын айтканда. Мурдакыдан дагы ишенимим артты. Урматтуу саясатчылар, бүгүн мына азыр премьер-министрди шайлап жатат экенсиздер. Кимиңерди шайлагыла, мага айырмасы, мен өзүмдүн атыман айтсам, мага айырмасы жок. Мыйзамдуу түрдө шайлап бергиле, тезирээк укук талаасына кирели, тезирээк кирели. Мынтип отуруп кыйналып жаткан убакта мигранттар кыйналып жатабыз, алып кеткиле бизди бияктан, тез экономиканы көтөрөлү. Азыр бизди жолдорду ачып берсеңер кетебиз биз ошол жака. Тезинен барып жардамыбызды беребиз. Биз тополоң үчүн бири-бириңер бир жакты карап туруп алып, көтөрүлүш чыгарып, ызы-чуу кылып, андай оюбуз жок. Кызмат кылабыз, ким болсо дагы мамлекетке мыйзам тарабынан келип иштеп бере турган болсо. Мамлекеттин стабилдүүлүгү керек. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болдум.